ноябрь дүйшөмбү көчмөн салттары жанданууда. 13 ноябрь шейшембе студенттер тилсиз жоо кырсыгына даярбы? 14 ноябрь шаршембе талапка жооп бербеген тротуарлар бузулду. 15 ноябрь бейшембе бизнес караван Жалал-Абадта. 16 ноябрь жума Жалал-Абадта өспүрүмдөр катышкан кылмыштуулук 2 эсеге өскөн. 17 ноябрь ишембе кеңейтилип жаткан Чехов көчөсү качан аягына чыгат? 18 ноябрь жекшембе күнү түн иштеген жол куруучуларды ким сындап жатат? 19 ноябрь дүйшөмбө шаар четинде жашаган жашоочуларга шарттар түзүлүүдө. 20 ноябрь шейшембе ийгиликке жеткен дагы бир спортчуну мэр кабыл алды. Жалал-Абад мамлекеттик университети факультеттер арасында көргөзмө жарманке өткөрдү. Иш-чара Залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгына, аталган окуу жайдын түптөлгөнүнүн 95 жылдыгына, аймактарды өнүктүрүү жана дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын алкагында көчмөндөр маданияты 2018 аталышында уюштурулган. Ага жамунун 5 факультети жана 2 коллеждин студенттери катышып, көчмөн элдеринин каада салтын, үрп-адатын чагылдырган. Самаган Өмүрбек уулу 1-курстун студенти. Тайпалаштар менен биргеликте араб элинин маданиятын чагылдырып, алардын кийимдерин жана китептерин көргөзмөгө алып чыгышкан. Жарманкеге даярданып жүрүп, араб эли тууралуу буга чейин билбеген маалыматтарды үйрөнгөнүн айтат. Бул иш-чаралар көчмөн элинин каада салттарын, үрп-адаттарын жакшы өздөштүрүү үчүн маанилүү дейт. Илгерки ошо көчмөн элдердин каада салттары жана ошондой эле алардан кандай нерселер калып аткандарын ошо биз көрсөтүп берели деп чыкканбыз бул жерде. Бул жерден эми өзгө эмнени алабыз? Биз ошо башка элдердин мына өзүбүздүн тарыхыбызды, ошо араб элдеринин тарыхын үйрөнүшүбүз ушул эле немеде көргөзмөнүн артынан. Арабтардын тарыхына негизинен азыр көбүрөөк басым жасалып, алар кандай кийинген, кандай каада салт менен кандай жүргөндүгүн азыр көрүп атабыз. Көчмөндөр маданияты 2018 иш-чарасы жыл сайын эле уюштурулуп келет. Алгаш чучугулак ташталып, ар бир факультет өздөрүнө бөлүнгөн элдердин буюмдарын, кийимдерин көргөзмөгө алып чыгып көрсөтөт. Негизги максат жаштарга тарыхты, маданий баалуулуктарды жеткирүү. Азыркы убакта көпчүлүк жаштар социалдык тармактарга азгырылып, тарыхка, маданиятка көңүл бурушпайт. Азыркы жаштарыбыз бизде азыр тарых деген нерсеге өтө кызыга бербейт да. Себеби тарых дегенде бул эч качан тарыхты унутпашыбыз керек. Себеби биз тарыхты карап туруп анан алдыга кадам таштайбыз да. Мисалы үчүн биз Алтай элин алдык. Себеби биз бул Алтай элин албаса, бул Алтай деген эл бар экенин билбеген студенттерибизден бар да азыркы күндөчү. Себеби биздин Манас Алтайда жашап келгенин деле билбейт экен. Алтай десек бул азыр эми Россиянын курамына карап калды, бирок Алтай десең ал кийим деп түшүнбөгөн деле адамдар бар да. Ошон үчүн биз атай студенттерге атай неме кылыш үчүн бул Алтай элинин цивилизациясын алдык. Уюштуруучулар бул самалыкты эми бир гана Жалал-Абад мамлекеттик университетинде эмес, башка район шаарлардагы окуу жайлар арасында өткөрүүнү пландап жатышат. Бул иш-чара аркылуу унутта калып жаткан каада салттарды жандантуу каралган. Былтыр көчмөндөр оюндары дүйнөлүк болгон эмес да, быйыл болуп атат. Анан быйыл эле ошонун алкагын өткөрө калып эле бүтүрүп салган эмес максат. Максат ошол биздин өзүбүздүн нукура, салттык маданиятыбызды, салттык оюндарыбызды, салттык кийим кечебибизди, ыр бийибизди бардыгын ушул жаштарга таратуу болуп эсептелинет да. Регионалдык вуздардан неме кылабыз, Жалал-Абадтагы, Оштогу, жакыныраак Баткен области, анан ушул деңгээлге чыгарабыз деген үмүттөбүз. Белгилей кетсек, бул иш-чара 3 бөлүктөн туруп, алгач улуттук спорттук оюндар ойнотулду. Андан соң көргөзмө уюштурулуп, 3-чү бөлүгү маданий иш-чара менен коштолду. Иш-чарага катышып жаткан студенттер 8 көчмөн элинин каада салттарын чагылдырып, аларга уюштуруучулар тарабынан номинациялар боюнча сыйлыктар ыйгарылат. Жумок Бирзакирова, Улукбек Баймырзаев, Жалал-Абад шаары. Жалал-Абад медициналык коллеждинин жалпы жамааты тилсиз жоо кырсыгына даярбы? Бул шаардык өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнүн кезектеги өрткө каршы машыгуусунда анык болду. Мында студенттердин өзгөчө кырдаал мезгилинде өзүн кантип алып жүрүүнү канчалык билиши, ал эми куткаруучулардын ыкчам иш-аракеттери сыналды.
Күтүлбөгөн коңгуроо кагылып, имаратта өрт чыккандыгы кабарланды. Көз ирмемде өрт өчүрүү кызматы жетип келип, өз ишин баштады. Баса Жалал-Абад медициналык колледжинин кире бериш тосмосу ОКМдин унаасынын киришине бир аз тоскоолдук жаратып калды. Андыктан окуу жайдын жетекчилиги тосмону жаңылай тургандыгын билдирди. Соңунда өрттүн алдын алуу бөлүмүнүн кызматкерлери студенттерге жарандык коргонуу тууралуу түшүндүрмө беришти. Эске сала кетсек, Жалал-Абад медициналык колледжинде буга чейин өрт кырсыгы катталган эмес. Ал эми шаардык өзгөчө кырдаалдар бөлүмү жарандык коргонуу башчысынын буйругу менен мындай машыгууларын байма-бай өткөрүп келишет. Бул маселе кечээ эле каралып чыккан биздин чарба жетекчиси менен. Анткени тиги илгери ушу варата ошондой салынып калган типовой болупчу. Анан ошону кечээ сунуш берип атам. Кайрадан кеңейтип, варатаны жылдырып, кечээ эле ушу маселе көтөрүлгөн. Мен айткамын, ушу өрт коопсуздук машинеси батпай калышы да мүмкүн. Ошо боюнча кеңейтип, буйруса мына жакынкы күндөрү ошол жерди кеңейтип, варатаны жылдыртабыз чоңураак кылыпчы. Жарандык коргонуу башчысынын 2018-жылга бекитилген буйругунун негизинде мына Жалал-Абад шаардык медициналык колледжинде өрттүк машыгуу өткөзүп жатабыз. Бул машыгуунун негизги максаты мына ушул студенттердин, ушу мугалимдердин кокусу, өрт кырсыгы, жер титирөөлөр, ар кандай кырсыктар болгон учурда булардын действиясы кандай иш аткарат, кандай иш алып барышат, ошонун негизинде ушундай машыгуу өткөзүп жатабыз. Сапатсыз жасалып жаткан тротуар пайдаланууга берилбей жатып бузулуп, жаңыдан жасалууда. Жалал-Абад шаарынын мэри Мураталы Тагаев курулуш иштеринин сапатын катуу талап кылып, ошого байланыштуу Пушкин көчөсүнө курулган тротуарды кайрадан жасоо тапшырмасы берилген. Ошого ылайык тендерден утуп алган аткаруучу компания кетирилген катачылыкты жоюу менен өз эсебинен тротуарды кайра курууда. Жалал-Абад шаарындагы Пушкин көчөсү кеңейтилип жаткан, иштин биринчи этабы бүткөрүлүү алдында турат. Бирок 150 метр узундуктагы тротуар сапатсыз жасалып калганы шаар бийлигинин көз жаздымында калбады. Анткени апта сайын курулуш иштеринин сапаты текшерилип жатат. Андан сырткары курулуш жүрүп жаткан объектте шаардык курулуш департаменти тарабынан бекитилген технадзорлор да иш алып барууда. Бүгүнкү күндө Пушкин көчөсүнүн 860 метрин кеңейтип жаткан Кушчу курулуш компаниясы өз эсебинен тротуарды кайрадан жасоо иштерин жүргүзүп жатат. Кошумчалай кетсек, шаар ичиндеги жолдорго төшөлгөн асфальттын сапатына 3 жылдык кепилдик берилет. Бул аралыкта асфальт бузулуп, сапатын жоготсо, аткаруучу компания өз эсебинен жаңылап курууга тийиш. Кээ бир объектилердин өзүнүн технадзорлору бар. Алар барып караган күндө дагы убагында жакшы технадзор келгенде жакшылап карап, өздөрү карабашат. Анан технадзор жокунда кээ бир убакта сапаты жок болуп курулуп калып атат да. Ошол сапаты жок курулгандардын баардыгын биз өзүбүз барып, ошо технадзорубузга айтып, бүгүнкү күнү кээ бир объектилерди буздуруп атабыз. Бул бир эле Пушкин көчөсү эмес, негизи эле шаарда болуп аткан курулуштар боюнча эгер сапаты начар болгон болсо, кемчиликтер бар болгон болсо, биз ошол тендерден утуп алган фирмаларга башынан жасатуу боюнча тапшырманы коебуз и кабыл албайбыз деген милдетти коюп атабыз. 2 жолу жасабаш үчүн сапатына сөзсүз түрдө көңүл бурууга деп. Ошондуктан бул шаарда болуп аткан баардык курулуштарга тийиштүү болот. Аймактардагы жеке ишкерлер жана бизнесин жаңыдан баштагысы келгендер ири бизнес чөйрөсү менен кантип тажрыйба алмашат? Бизнес өнөктөрдү жана донорлорду кантип таба алышат? Жаш ишкерлердин ушул сыяктуу түйшөлткөн суроолоруна Бизнес караван долбоору Жалал-Абад шаарында өткөн Кыргызстан ишкерлеринин форумунда жооп тапты. Быйыл Түштүк регионунда биринчи жолу логистикалык борбор ачылган. Жайында бышып жетилген жемиштер арзан баада сатып алынып, ушул борбордогу муздаткычта сакталат да кышында базарга чыгарылат. Эми 400 тонналык муздаткычты жашылча жана мөмө жемиштерге толтуруу керек. Бул багытта логистикалык борбор ишкер өнөктөштөрдү издеп, бизнес форумга үмүт артты. Биз ошол дыйкандардан арзан баада сатып алабыз дагы, сезон малындачы. Анан ошол эле кымбатчылык болгондо кымбатка сатабыз. Бул биздин бизнесибиз. Мисалы, алманы ала кетсем, бул жерде натуральный. Ушул алма дарактан үзүп алар менен эле ошол холодильникке сразу салынат. Ошол чириген алып салып, ошол жерде витаминдерин жоготпостон ошол калыпта турат. Бул бизге элге, ушул жергиликтүү элге биз натуральный алманы таратуу.
Региондорду өнүктүрүү жылына карата биринчи ирет уюштурулуп жаткан бизнес караван долбоорунун алкагында иш-чара адегенде Ош областында өтсө, экинчи болуп Жалал Абад шаарында өтүүдө. Долбоор ушундай ишин 7 дубанда уланта берет. Бүгүнкү форум башка областтардан келген 50 жергиликтүү 200 ишкердин башын бириктирди. Жыйынтыгы дегенде бул ишкерлер чынында бири-бири менен жеке сүйлөшүп, ошондо жеке таанышканда гана билет экен да эмне болот атканын. Мисалы үчүн региондо ишкерлер тилекке каршы күнүгө эле Бишкекке барып, же болбосо Борборго бара албайт да. Барганда дагы балким ал жерде маалыматы жок, же болбосо каерге кимге кайрыларын билбей, кайра кайтып келип атышпайбы. Ошого биз бир көпүрө болуп берели деген максатта түзүлгөнбүз да негизичи. Ошон үчүн бул каравандын максаты ошол. Жергиликтүү бийлик өкүлдөрү ишкерлердин потенциалын жогорулатуу максатында жаңы самалыктарды колдоого алуу зарылдыгын айтышат. Анткени жеке ишкерлердин аракети менен быйылкы жылы Жалал Абад шаарында 44, область боюнча 125 ишканалар ачылып, жаңы жумуш орундары түзүлгөн. Шаардын ар кандай өнүгүүсүнө ар кандай салым кошуп келишип атат. Айрым жерлерде жаңы иш орундарын ачышып атат. Кээ бир жерлерде ушу шаардын инфраструктурасына өздөрүнүн салымын кошуп атат. Эң негизгиси бул ишкерлер биздин шаардын өнүгүүсүнө, анын инфраструктурасынын жакшы болуусуна чоң салым кошуп келишип атат. Эске сала кетсек, Жаш ишкерлер ассоциациясы 2006 жылы түптөлүп, андан бери Кыргызстандын ишкер чөйрөсүн колдоо багытында иштеп келет. Бүгүнкү күндө ар кайсы региондордон чакан жана орто бизнес менен алектенген 1000ден ашуун мүчөлөрү бар. Роза Акматжан кызы, Аскарбек Сабаев, Жалал Абад шаары. Милициянын арасында ушундай өзүнүн кылган кызматына кайдыгер деп ойлойм. Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгы тарабынан өспүрүмдөр арасында кылмыштуулукту болтурбоо, экстремисттик, радикалдык көрүнүштөрдүн алдын алуу максатын көздөгөн жыйындар бардык аймактарда жүрүп жатат. Жалал Абад шаарында болгон жолугушуу учурунда милиция кызматкерлеринин иши сынга алынды. Өз ишин так аткарбаган кызматкерлерге облустук милиция башчысы чара көрүүнү айтты. Иштегиси келбеген 40 күндөн бери кыймылдап алган кызматкерлердин бизге кереги жок, чынын айтканда. Жыйынга келгендер мындай форматтагы жолугушуулар жакшы жыйынтык берерин айтышат. Эл арасында болуп жаткан көйгөйлөр айтылып, аларга чара көрүү жагы көзөмөлгө алынды. Элдин милицияга болгон ишеними артып, коомчулуктун тынч жашоосу үчүн чогуу иш алып баруу керек дешет. Кылмыштуулукту кылган жаш өспүрүмдөрдүн ата-энелери да бар да. Ушундай жыйындар көп өткөрүлүп туруп, жаш өспүрүмдөр силер көчөгө чыкканыңардан биз ушундай уят болдук элдердин арасында, андай кылбагыла балдарым деп. Бунун пайдасы чоң болуш керек, эл менен көп жыйындар өткөсө пайдасы чоң да. Эл менен тыгыз байланышта болуп, элдик кошумдар болуп, анча-мынча кылмыштар болсо биз алдын ала айта коюп, алар келип ошончо эле кылмыштуулук азаят. Район шаарлар арасынан Сузак жана Жалал Абад шаарында жаш өспүрүмдөр катышкан кылмыштуулук көп катталды. Ал эми Жалал Абад шаарынын мэри өспүрүмдөрдүн кылмыштуулугунун өсүшүнүн объективдүү себептери бар дейт. Анткени Жалал Абадка башка аймактардан агылып келген атуулдар көп. Жалал Абад шаарында кылмыштуулуктун саны аз болгону менен статистика боюнча Жалал Абад шаарында көп болуп катталып атат. Анткени Жалал Абад шаарына чектеш болгон ошол райондордон же башка ушул райондордон келген бир топ жаштар Жалал Абад шаарында кылмыш кылгандар ушул Жалал Абад шаарында болду болуп, биздин ушул жергиликтүү бийликке катталып калган учурлар да бар. Шаар боюнча кылмыштыкты алдын алуу боюнча мектептерде болобу, мындай эл менен чогулуу бир топ иштер болуп атат. Бүгүн ал боюнча жергиликтүү бийликтин буйругудан чыккан. Ошонун негизинде бул иштердин баары болуп атат. Буга чейин Нокен, Базар Коргон, Сузак райондорунда милиция кызматкерлери коомчулук менен жолугуп, жогорудагы маселелерди чогуу талкуулаган. Бирок балдардын тарбиясы жаатында коомчулук эмнегедир четте калып жатканын айтат укук коргоочулар. Жалал Абад областында өсүү байкалууда, бул Жалал Абад шаарында жана Сузак районунда. Бул жерде бул боюнча иш-чаралар биздин областтык иштер башкармалыгы аркылуу түзүлүп, бул иш-чаралардын негизинде азыр көзөмөлдү күчөтүп атабыз. Эми бул бир эле милициянын жумушу эмес, бул жерде бул жаш балдарды тарбиялоодо негизги милициядан башка дагы мына акимдер, мэр, районо, гаронолор менен бирге иш алып барып атабыз. Белгилей кетсек, облус боюнча өспүрүмдөр катышкан кылмыштуулук өткөн жылдын 10 ай аралыгында 26 жолу катталса, бул жылы 10 айда 48ге жеткен. Эми анын санын кыскартуу боюнча милиция органдары коомчулук менен иш алып бармакчы. Жумагүл Закирова, Улукбек Баймырзаев, Жалал Абад шаары.
Жалал Абад шаарында кеңейтилип жаткан Чехов көчөсүнүн канчалык тез бүткөрүлүшү эми аба ырайынан гана көз каранды. Мындан тышкары атуулардын башаламан кыймылы курулуш иштерине зыянын тийгизбей, жол куруучулардын иши активдүү болуп турса, 2-3 күндө асфальтталып бүтүп, Жалалабадтыктар дагы бир кенен көчөлүү болушат. Жамгыр жаасына задержка болуп калып да бизге. Элдер ham көп мешат кылып атат. Мына көрүпсүз. Буяка түшүп, буяка жипти тартамыз. Карап туруш керек да бир обязательно. Agar shu narsa bo'lmasa, tezda bitib qolamiz, xudo buyursa. O'dalarni bitdik уже, u yoqni. Уже mana mashina nechasi buzib tashladi, ancha-munchasini. Ular demontaj qilish kerak qayra. Endi buni yerda ham endi ko'ryapsiz, mana ellar ko'p o'tyapti. Agar kichkina to'siq qilmasa, xudo buyursa, tezda bitamiz. Жай айынан бери кеңейтилип жаткан көчө асфальтталып, акыркы финалдык этабына келип жетти. Эми анын сапаты кандай болду деген суроо туулат. Бул жагынан шаар бийлиги катуу көзөмөлгө алган. Бүгүндө шаар мэри Мураталы Тагаев жана шаардык кеңештин төрагасы Айбек Жолдашев менен бирге иштин жүрүшүнөн кабар алышты. Сапаты жагынан атайын бөлүнгөн биздин ишканадан бөлүнгөн техносдор бар. Эртеден кечке чейин ушу сапатын карап атышат. Сапаты роды жакшы эле болуп атат. Башталгандан баштап кечке чейин почти ушул жерде эле болуп атабыз. Сапатын карап атабыз. Быйыл Жалал Абад шаарында курулуш жылы болду. Анткени инфраструктуралык жаңыртуу иштерине 147 миллион сом бөлүнгөн. Аймактарды өнүктүрүү жылында курулуш тармагында байкаларлык иштер аткарылганын шаар тургундары да тастыкташат. Аймактарды өнүктүрүү жылында Жалал Абад шаарында эми жолдорду кеңейтип атат. Сууларды алып келип койду. Тазалыкты сактап атат. Этаж көп кабаттуу үйлөр курула баштады. Мындан кийин да курулат деп атат. Ошол жакшы иштер болуп жатат. Эске сала кетсек, Чехов көчөсүнүн экинчи этабын курууну Вавилон Маркет курулуш компаниясы тендерден жеңип алган. Азыркы тапта мында 6 техника жана 21 жумушчу иштеп жатат. Роза Акметжан кызы, Аскарбек Сабаев, Жалал Абад шаары. Жай айынан бери кеңейтилип жаткан Чехов көчөсү асфальтталынып, акыркы финалдык этабына келип жетти. Бирок айрым жол куруунун эрежесин билбеген, жол курулушунан түшүнүгү жок жарандар уюлдук телефондорго иштин жүрүшүн тартып, коомчулукка ызы чуу салганды адат кылышты. Ага кошулуп, социалдык тармактарда өзүнчө эле эксперт болуп алгандар андан көп. Бул көчөнүн кеңейтилип жатышы жол четинде соода кылгандарга тоскоолдук кылып, алардын нааразылыгын ойготту. Бирок айрым ак менен караны жакшы ажыраткан түшүнүгү кең жарандар Чехов көчөсү күнү түн кеңейтилип жаткан сындагандын ордуна аларга тоскоолдук келтирбей туруу зарылдыгын айтышат. Ал эми курулушчулар иштин сапатына кепилдик беришерин, бүт эле иштин кемчилигин издеген туура эместигин айтышат. Анткени интернет желесинде жарыяланган видеодо жолго төшөлчү чакышты эритип, күндүн суугуна карабай жол куруп жаткандар сынга кабылган. Чакышты ысык кезинде жолго пайдалануу үчүн аны иш ордунда эле эритүү зарыл болгон. Белгилей кетсек, Чехов көчөсүнүн экинчи этабын курууну Вавилон Маркет курулуш компаниясы тендерден жеңип алган. Учурда финалдык иштер аткарылып жатат. Азыркы тапта мында 6 техника жана 21 жумушчу күнү түн иш алып барууда. Баягы базарда линиядан сырткары бир сумканы мынтип жылдыра койсогам шарт этип алып барып ушактарды жүргүзүп атат. Ал ортодо эле бир жүргөн эле бир баягы бузуку, кандай десем бир адам эми касиети жок эле адамдар тийишип эле чыгарып атат деп ойлойм. Именно мен өзүм эмем ошондой эле. Атак жок. Вообще эле нормально эле кетип атат. Мен айтып атпаймынбы, иш күнү 8-де 6-да бүтүш керек го. Булар 8-де караңгыда иш кылып кетип атышат. Мен чакы кыштын күнү тез тоңуп, тез меме алган үчүн оба мемелерден, майда тешиктерден акпай калат. Ошону суукка байланыштуу биз айла жок алып келип туруп, бочкада эритип, мемемен чачтык кошуна ошого байланыштуу. Андай тарткан эми болбойт да, просто аны биринчи келип сурап билбегенин тартса болот да. Анан булар оба секейин бекинип келип, меме алып эле тарткан. Билбейм, адамчылык эми, адамгерчилик эми сапаты жакшы. Кудай кааласа бул асфальтта көп жыл турат, эчтемке болбойт. Мына биз уже азыркы бүгүнкү кечеги мезгилде мына чоң 50 тонналык груженный машиналарды уже үстүнөн жүргүзүп койдук, эч кандай издим эмеси жок.
Эми Жалал Абад шаарынын четиндеги аймактарда жайгашкан жашоочуларга да жакшы шарттар түзүлүүдө. Алсак Достук аймактык башкаруусуна караштуу Птицаград кичи шаарчасындагы 13 көп кабаттуу үйлөрдүн короолоруна 56 дана орундуктар орнотулууда. Аны Жалал Абад шаардык капиталдык курулуш департаменти ишке ашырып жатат. Аталган кичи шаарчанын тургундарынын жашоо шартын жакшыртуу максатында жергиликтүү бюджеттен жалпы 250 миң сом акча каражаты бөлүнгөн. Аны 150 миң сому балдар ойноочу аянтчаны курууга, 100 миң сому орундуктарды орнотууга каралган. Жергиликтүү бийлик тарабынан шаар тургундарынын жашоо шартын жакшыртуу багытында көрүлүп жаткан мындай камкордуктарга тургундар ыраазы. Себеби буга чейин тургундарга мындай шарттар түзүлгөн эмес болчу. Эске сала кетсек, Достук аймактык башкаруусундагы Птицаград кичи шаарчасындагы 13 көп кабаттуу үйдө 700гө жакын тургундар жашайт. Мэрия тараптан жемилгеси менен ушундай элдердин ушу үйлөрдүн алдына коюуга ушу муктаж экенин көрүп, анан жергиликтүү бюджеттен акча каралган. Азыркы маалда ушу аягына чыгалы деп турабыз, уже жарымын бүтүп калдык үйлөрдүн. 33-түгүн коюп бүттүк, дагы ушу 33-түгү калды. Şu oturguç kurup, jollarыбызды оңдоп, ушундай неме кылып атат. Şu мэрияга ham рахмат, ушунчалык иштеп аткандарына, ушунчалык биздин немелерге коюп берип аткандарына. Мына светтерибизди коюп берди, столдорубузду коюп атат, жолдорду кылып атат. Ушуларга рахмат, чоң рахмат. Быйылкы 12 ноябрдан 18 ноябрга чейин Румыниянын баш калаасы Бухарест шаарында өткөн 23 жашка чейинки жаштар арасындагы дүйнө чемпионатында Жалал Абад шаарынын спортчусу Балбай Дордоков грек-рим күрөшү боюнча коло медалга ээ болду. Жаш спортчуну бүгүн Жалал Абад шаарынын мэри Мураталы Тагаев кабыл алып, жеңиш менен куттуктады жана жакшы каалоолорун айтты. Акыркы убактарда шаардын спортчулары бир катар республикалык, азиялык жана дүйнөлүк мелдештерде ийгиликтерди жаратып жатканын, алардын бул жетишкендиктери менен жалпы шаардыктар сыймыктанаарын билдирди. Мындан тышкары жаш спортчулардын ийгиликтеринде машыктыруучулардын да эмгеги чоң экенин баса белгиледи. Эске сала кетсек, аталган дүйнөлүк мелдешке Кыргыз Республикасынын грек-рим күрөшү боюнча курама командасынан 15 спортчу катышса, жыйынтыгында бир гана Балбай Дордоков 55 килограмм салмакта коло медалды багындырган. Эң биринчи группта Иранис менен күрөштүм, Иранын балбаны менен. Экинчи Венгердин балбаны менен күрөштүм, үчүнчү грузин, анан төртүнчү армянын балбаны менен күрөштүм. 4-5 теш өткөрдүм вообще. Аябай жакшы схваткалар болду. Эң биринчиден агайларыма чоң рахмат, ушу мени даражага жеткирип, чоңойтуп өстүргөн. Кудай буйруса, дагы көп бийликтерге жетекеңе талкы еңип калабыз. Өз жап-жаш, 22 жаштагы инибиз, шаарыбыздын тургуну. Мен ойлойм, бул биз үчүн чоң сыймык. Бүгүнкү Балбай инибиз дагы ушул 3-чү орунду алып ушул келгени биз үчүн чоң сыймык. Биз мындан арадан ушул спортсмендерибизге ийгилик каалайбыз жана жергиликтүү бийлик дайым ушул спортсмендерибизди баягы колдогонго, баягы болгон күч аракетин жумшап, дайым спортсмендерди колдой беребиз. Быйылкы 2 ноябрдан баштап Жалал Абад шаарында жаштар жумалыгы өтүп жатат. Шаар мэринин буйругуна ылайык жумалыкта өткөрүлүүчү иш-чаралар бекитилген. Анын алкагында бүгүн Курманбек стадионунда жаштар арасында спорттук мелдештер өткөрүлүп жатат. Мындай иш-чаралардын уюштурулушуна жаштар ыраазы. Айгерим Нурисламбек кызы Кыргызстан эл аралык университетинин студенти. Ал буга чейин да шаарда өткөрүлүп келген түрдүү спорттук мелдештерге активдүү катышып келет. Акыркы кезде жаштардын билимин жогорулатуу, ден соолугун чыңдоо багытында шаар мэриясы тарабынан көрүлүп жаткан камкордуктарга ыраазы. Биз ар дайым гана катышабыз. Эл аралык университет өзү мындай спортторго активный катышат. Биз дагы азыр кыздардан бир кыз дегенден биз келдик. Спорт ден соолуктун булагы дейт. Спорт боюнча көп жетишкендиктерибиз деле бар, жакшы. Ушуну уюштурган агай эжекелерге да чоң рахмат. Бүгүнкү күнү мындай жакшы эле. 2ден аласыңар. Анан 3төгү бар. Өткөрүлүп жаткан спорттук мелдештерге шаардагы бир катар кесиптик лицейлердин, жогорку окуу жайлардын студенттери катышышты. Анда жаштар кичи футбол, аркан тартмай, кол күрөш, тогуз коргол жана спорттун башка да 6 түрү боюнча күч сынашышты. Оюндарга жалпы 12 команда катышып, аларга атайын түзүлгөн калыстар тобу байкоо жүргүздү. Жогорку окуу жайлардан анан атайын адистештирилген мындай лицей деп коет, колледждер деген бар, ушулардан болуп туруп бизде
bir 12 komanda катышып атат азыр. Спорттун 6 түрүнөн өткөрүлөт. Спорттун 6 түрүнөн 6 адис бар. 6 адистер ар жерлерде ушулар өткөрүлүп жатышат. Жалал Абад шаарында быйыл спорт жаатында жакшы жетишкендиктер байкалат. Ал эми спорт сүйүүчүлөрдү колдоп, аларга шарт түзүп берүү жагын жергиликтүү бийлик колго алган. Бийлик өкүлдөрү жаштар жумалыгынын алкагында өткөрүлгөн бул спорттук иш-чаралар алардын ынтымагын, достугун бекемдейт деген ишенимде. Жогорку окуу жайлардын ортосундагы спорттук иш-чараларды өткөрүп жатабыз. Бул жаштардын арасында бул футбол боюнча кол күрөш, кыздар үчүн топ таш, ошондой эле аркан тартма жана башка түрлөр боюнча өткөрүп жатабыз. Бул көрүнүш бизде жаштардын арасында бир гана ден соолукту чыңдоо эмес, бул эки жаштардын ортосундагы достчулукту дагы чыңдоо максатында өтүп жатат. Буюрса мындай иш-чараларыбызды дагы көбүрөөк өткөрөбүз деген ниеттебиз. Белгилей кетсек, жаштар жумалыгы 17 ноябрга чейин уланат. Ал эми 16 ноябрда Жалал Абад шаарындагы Эркиндик аянтында жаштарга арналган салтанаттуу иш-чара өтөт. Ал негизинен шаар жаштарына жана 17 ноябрда белгиленүүчү студенттер күнүнө арналат. Жалал Абад шаарында шаар башчысынын буйругу менен жарыяланган жаштар жумалыгы улантылып, бүгүн Кантөрө Токтомаматов атындагы Эл аралык университетинде Юзеф Ош коомдук бирикмеси тарабынан "Сен өзгөрсөң, жашооң өзгөрөт" аталышында өз ара эркин баарлашуу диалогу болду. Алгач жаштар үчүн кошумча билим алуу, тил үйрөнүү, жумуш тууралуу жарманке уюштурулду. Иш-чарага билим, спорт, бизнес жагынан ийгилик жараткан инсандар келип, жаштар жана шаар тургундары менен канткенде ийгиликке жетүү тууралуу талкуу уюштурушту. Аны менен катар эле балдар менен ата-энелердин ортосундагы мамилелер, балдарды тарбиялоо багытында да сөз болуп, аталган окуу жайдын студенттери тарабынан театралдаштырылган көрүнүштөр көрсөтүлдү. Бул иш-чаранын өзгөчөлүгү ага жаш курагына карабай баары катыша алгандыгы болду. Жаштар менен улуулар чогуу көңүлдөгү ой пикирлерин ортого салышты. Эске сала кетсек, мындай иш-чара жаштар жумалыгынын алкагында уюштурулууда. Кече Жалал Абад шаарынын мэриясы тарабынан студенттер арасында спорттук мелдеш өткөрүлгөн болсо, эми жаштар күнү жана 17 ноябрь студенттер күнүнө карата шаар мэриясы чоң программадагы концерт уюштурмакчы. Быйыл биз жаштар кемпти бир гана Жалал Абад шаарында өткөзүп жатабыз. Жылдагыдай жаштар кемп бир гана жаштар үчүн эмес, быйыл ушул жаштар жана улуу муундун ортосунда диалог түзүү платформасын уюштуруу максатында ушул жаштар кемп ушул менен айырмаланып жатат. Ушул эки муундун ортосундагы эффективдүү диалог, баарлашуу аянтчасын ушу бири-бири тууралуу мындай калыптанып калган кандай бир ой пикирлерди жоюу максатында биргеликте иштөөгө мындай чакыруу максатында ушу бизнес спикерлер ушул биздин мыймандарга өздөрүнүн мисалынын негизинде ушундай айтып беришет да. Иш-чарамаларда только так жаштар эле келген да. Бул иш-чарамада неме болгон? Чоң адамдар келди, Кыргызстандын да известный адамдары келди, успешные люди сюда приехали да. Анан бул жакта молдолор келди, ата-эне менен кандай мамиле, анан ата-эне балдар менен кандай мамиледе болушту үйрөтөт. Ошондой эле туура жол тандашка бизге бул жерде ушундай проекттер жардам берип жатат. Өткөн аптада Жалал Абад шаарында жаштар жумалыгы өттү. Жалал Абад шаарынын мэриясынын алдындагы жаштар иштери боюнча комитети тарабынан маданий, интеллектуалдык, спорттук ар тараптуу иш-чаралар уюштурулду. Бул жасалган аракеттер жаштар арасында кандай таасир калтырды? Жалпы апталык боюнча студенттердин пикири кандай? Жаштар апталыгы жаштарга пайдалуу болдубу? Негизинен баары эле купулма толду деп ойлойм. Дебат болду, спорттук иш-чаралар болду, таанышман интеллектуалдык оюну болду. Өзгөчө тамашалоо жакты. Биринчиден уюштуруучуларга ыраазычылык билдиремин. Экинчиден ошол студенттердин келе жаткан, өзүм студент болсом дагы студенттердин келе жаткан майрамын чын жүрөктөн куттуктаймын. Студенттерди кичине болсо да мынтип убакытларын туура пайдаланышып, ошо спорт жагына же башка жагына кичине көңүлдөрүн буруп, ошо жаман иштен алыс болуп, анан ошо убакытларын туура пайдаланууга кичине болсо да салым кошду деп ойлойм. Бир гана шаардык деңгээлде активдүү жаштар калып калбастан, биздин университеттин ичинде дагы активдүү жаштар бар экенин тастыкташ үчүн биз дагы ошол жумалыкты уюштурдук.
Жаштар жумалыгынын жыйынтыктоо иш-чарасына жергиликтүү бийлик өкүлдөрү да катышып, жылуу куттуктоолорун айтышты. Жума ичинде өткөрүлгөн конкурстарда алдыңкы орунду багындырган студенттерге жана буга чейин коомдук иштерде таамай катышып, өз жигердүүлүгүн көргөзүп келе жаткан жаш активисттерге ардак грамота, сыйлыктар тапшырылды. Студенттер ушул жаштар менен гана биз эртеңки күндө мамлекетибизди бутуна тургуза алабыз. Андан сырткары өзгөчө ыраазычылык билдирип кетем мына сиздерге. Себеп дегенде биздин шаарыбызда ар кандай жанагындай флеш-мобторду уюштуруп атабыз. Мына жакынкы эле күндөрдө ушул Жалал Абад шаарында биз тазалык акциясын уюштурдук. Ошол жерге биздин Жалал Абад шаарынан бир канча жүздөгөн студенттерибиз ушул шаарга кайдыгер карабастан чыгып, мына мен өзүм чыгып, шаардык кеңештин депутаттары, жетекчилер чыгып, студенттер чыгып, шаарды бир сыйра бир тазалап алды. Бурдагы жылдардан айырмаланып, быйылкы жаштар жумалыгын жыйынтыктоо иш-чарасы Борбордук эркиндик аянтындагы кеңири программадагы шоу-концерт менен коштолду. Студенттер үчүн оюн-зооктор уюштурулуп, кызыктыруучу белектер байгеге коюлду. Эң башкысы бул кечеде жаштардын суранычы боюнча келген кыргыз эстрада жылдызы обон созду. Негизи ошол мени сиз айткандай эле жаштар чакырды. Баягы жаштардан сурамжылоо болуп, анан ошол мени чакырып калганына да аябай кубанычтамын. Жалпы мени чакырып, мага салым кошкон мекендештерге да ыраазычылыгын билдирем. Баягы чакырбаган жерге барба, чакырган жерден калба дейт го. Ошондуктан мен сүйүнүп, кубануу менен кабыл алып келип отурам. Эске сала кетсек, 10 ноябрь жаштар, 17 ноябрь студенттер күнүнө карата жаштар жумалыгын уюштуруу биринчи жолу Жалал Абад шаарында башталган. Мындай апталык областтын ар бир район шаарларында өтүп, өкмөт өкүлчүлүгү тарабынан бул багытта 51 000 сом каражат бөлүнгөн. Өткөн аптада Жалал Абад шаарында жаштар жумалыгы өтүп, анда маданий, интеллектуалдык, спорттук оюндар, ар тараптуу иш-чаралар уюштурулган. Бүгүн өткөрүлгөн спорттук мелдештердин жыйынтыгы чыгып, жеңүүчүлөргө акчалай сыйлыктар тапшырылды. Шаар мэри спортко кызыккан жаштарга мындан ары ийгилик каалап, шаардын өнүгүүсү үчүн чогуу аракет кылууга чакырды. Ал эми жаштар бул сыяктуу спорттук иш-чаралар байма-бай уюштурулуп турса деген тилекти айтышты. Белгилей кетсек, жаштар жумалыгынын алкагында уюштурулган улуттук спорттук оюндарга жергиликтүү бюджеттен Жалал Абад шаардык жаштар иштери боюнча комитети аркылуу 36 500 сом акча бөлүнгөн. Ага жеңүүчүлөргө 700 сомдон 5000 сомго чейин акчалай жана кызыктыруучу сыйлыктар тапшырылды. Баягы кагаз жүзүндө эле жөн эле жаштар эмес, чынында ушу жаштарга өзгөчө бир көңүл буруп коелу. Жаштардан бир кандай маселе болсо сурайлы деп. Ушул жерде эмне иштер аткарылат, бүт ушул мэрияда экскурсия кылганбыз. Ошол жерде анан жаштардын арасында жакшы демилге чыккан. Аяк тартыштан биринчи орунду алдым. Ошо ыраазычылык билдирем, ушул соперниктерим да күчтүү эле болду. Уюштуруучуларга рахмат, баардыгы жакшы эле болду. Мен 3-курсмун өзү, бирок мындай уюштуруучуга бир жолу болуп атат да. Мен биринчи жолу катыштым да. Ошо баардыгына рахмат, азыр жакшы эле болду. Эми мындайлар часта болуп турса жакшы. Бириңдикте жанакылы достукта жана болот да.